Саламатсыздар. Так, кире башташты. Жетиши азаматсыздар. Саламатсыздар, хош келдиңиздер. Салам. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Bir-iki minut күтөлү. Кутман таң барыңыздарга. Көргөнүмө абдан кубанычтамын сиздерди. Рахмат, разымын бардыңыздарга. Саламатчылык барыңыздарга салам. Саламатсыңар. Саламатсыздар. Кутман таң барыңыздарга абдан кубанычтамын. Азыр 1 минут күтөлү. Дагы кошулушсун. Туура 6:30 баштайлы. Жамал. Угулбай атабы. Саламатсыздар. Угулуп жатабы? Угулуп жатса, айтып коюңуздар. Үнүм угулуп жатабы? Үнүм жакшы кетип атабы? Угулуп жатса айтып койсоңуздар. Саламатсыздар, баарыңарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Үнүм угулуп жатабы? Макул, угулуп жатат деди, баштайлы. Туура 6:30 болду. Саламатсыздарбы? Урматтуу марафон катышуучулары. Бардыңыздарга берекелүү, кутмандуу, кубанычтуу күн каалайм. Бүгүнкү биздин тема кечирим. Кечирим жөнүндө айтсак, албетте бул абдан чоң тема, абдан терең. Бул айтылып да, жазылып да бүтпөгөн тема болуш керек. Ошентсе да мен өзүмдүн бир аз оюмду сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Жылына ушу кутмандуу ыйык орозо айы кирген маалда биз кечирим сурайбыз. Ар бир өнүгүү жолуна кирген адамдар дайыма кечирим техникалары менен башташат. Кечиримдин биздин жашообузда кандай мааниси бар? Өнүгүүбүздө кандай мааниси бар? Эмне үчүн биз кечирим дейбиз? Демек, адам максатына жетиш үчүн, ийгиликтүү болуш үчүн күчтүү болуш керек экен, энергиясы толук болуш керек экен. Биз ошол күчтүү энергияны каяктан алабыз? Биздин жакындарыбыз дайыма бизге уста болуп, бизге ар кандай маанайларды, ар кандай ситуацияларды тартуулап турушат экен. Ошонун ичинен негатив биз каалабасак дагы, ошо биз өзүбүз каалабай да башкаларга негатив маанайларды, ситуацияларды жаратып коет экенбиз.
ошол маалда таарынычтар пайда болот. Кээ бири ушунчалык катуу таарынат, мен өлсөм да кечирбейм, топурак салбайм дегенге чейин барган таарынычтар бар албетте жашообузда. Бирок ошол таарыныч менен биз өзүбүзгө гана аябай чоң зыян алып келет экенбиз. Анткени ошол таарыныч биздин жүрөгүбүзгө орноп, негатив энергиялар биздин жүрөгүбүзгө орноп алып, бизди алсыз кыла баштайт экен. Биз алсыз болгондо депрессияга түшүп баштайбыз, маанайыбыз чөгөт, ачууланабыз, жашоодон рахат албайбыз, нааразычылык көбөйөт. Айлана чөйрөбүздөгү эң сонун кооз, Алла Тааланын берген эң сонун жакшы нерселерин көрбөй, даже өзүбүздү да баалап барктай албай калган абалга чейин жетет экенбиз. Бул таарынычтын, негатив ойлордун, өкүнүч, ызанын, жек көрүүнүн күчү ушунда экен. Эмнегедир окумуштуулар дагы аныкташкан экен, адамдарды чогултуп туруп 10 позитив нерселерди айтып, жана ошол эле маалда кайра 10 негатив информацияларды беришкен. Ошондо эмнегедир адамдар 7 негатив нерселерди эстеп калышат да, болгону 3 гана позитив айтылгандардан 3 гана позитивди эстеп калышат. Демек биздин адамдык жаратылышыбызда негативге склонный болот экенбиз да, негативди көп бат кабыл алып, ошондой мүмкүнчүлүктөр жаралып калат экен да. Ошол нерседен биз дайыма тазаланып турат экенбиз. Эмне үчүн тиги орозодо сөзсүз түрдө кечирим сурайбыз? Анткени орозо айында, бул айда бизге баарыңарга белгилүү, Кудай Таалам бизге улуу өзү убада кылган кечиримин берет. Ушул айда биз кечиримге жетишип калалы, жана өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалайлы, Кудай Тааланын бизге берген мээримин, сүйүүсүнө жетишели деп ошо кечиримди жасайт экенбиз. Бирок бул кечиримди менин оюмча бул ушул эле орозо айында жасабастан дайыма жашообуздун бир бөлүгү аба сыяктуу эле бизге керектүү нерсе кылып кабыл алып, ошону туура деңгээлде өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Эмнегедир ошол таарынычтар каяктан пайда болот? Биз кечирим бериш үчүн биринчи таарынышыбыз керек да. Таарынычтар кайдан пайда болот? Биздин эң жакын адамдарыбыз бизди эң тереңден жаралайт. Эмне үчүн? Анткени биздин усталарыбыз ошо эң жакын адамдарыбыз экен. Булар дайыма бизди, мисалы үчүн, кенеде бала кезден бизге негатив самооценкабызды түшүргөн сөздөрдү айтып, бен атабыз, бир туугандарыбыз бизди таарынтып коюшу мүмкүн. Жакын досторубуздун кээ бир кезде өздөрүнүн терс маанайлары менен бизди таарынтып коюшу мүмкүн. Ушундай ортодогу мамиледе келишпестиктер, түшүнбөстүктөрдөн ушундай таарынычтар жаралат экен да. Негизинде жакындар бири-бирине эч качан жамандык каалабайт. Биз ошол нерсени унутуп калып, алардын бизге кылган мамилесинен туура түшүнүп, туура кабыл албастан таарынып баштайт экенбиз. Ошо таарынычтар, терс нерсенин баары биздин жүрөгүбүздү карартып, оорлоштуруп коет экен. Ошо жүрөк карарып, негативге толгондо бизге келген ырыскы, сүйүү, жакшылыктарды биз көрө албай калат экенбиз. Биз көзүбүз ачык болсо да ошону көрүп, ошону осознавать этип, барктап баалай албай калат экенбиз. Ошондуктан бизге кечирим аба сыяктуу, суу сыяктуу керектүү нерсе экен. Бул ошол таарыныч, жек көрүү, негатив эмоциялар көбөйгөндө үмүтсүздүк пайда болот. Үмүтсүздүк болсо, эртеңки күнүбүзгө, эртеңки күн эмес, биздин өзүбүзгө болгон ишенимди жоготот экен. А биз өзүбүзгө ишене болбогондон кийин, өзүбүзгө ыраазы болбогондон кийин,
албетте Кудайга да нааразы боло баштайбыз. Мына ошондой депрессияга киребиз. Абдан алсырап, физически да, ментально да чарчоо басат адамды. Ошол кезде биздин жүрөгүбүзгө шайтанга жол ачат экенбиз. Биз ушундай алсырап турган кезде чабуулун баштап жолубуздан адаштыра баштайт экен. Биз андан кийин өзүбүз каалабасак дагы ошол алсыз болгондуктан анын азгырыгына баш ийип күнөөлөрдү жасай баштайбыз. Өзүбүз каалабасак дагы эң жакындарыбызга ачууланабыз, кыйкырабыз, таарынабыз, өзүбүз таарынып баштайбыз. Анан ошол кезде кайра баягы осознанно аркасынан өкүнүчтөр пайда болот. Эмне үчүн таарынттым, эмне үчүн мынтип айттым, кап депчи. Баягы өлүм деген ак, өлүм деген чындык деген бар го. Ошол жакын адамыбызды жоготкондо ушунчалык өкүнүчтө кап бекер таарыныптырмын, кап эч жагы эле кечирим сурап койбой деп өлгөндөн кийин кечирип, өлгөндөн кийин ал адамдын, эң жакын адамдарыбыздын жакшы жактарын көрүп эмнегедир ошо кечирим өзүнөн өзү келет экен да, биз каалабасак дагычы. Муну биз жашообузда канча жолу көрүп, канча жолу сезип атабыз, туурабы? Өзүңөр деле билесиңер, ушу таарынып жүргөн жакын адамдарыңарга бир кезде баягы жоготуп алсак, ошол замат кечирип, ошол замат аяйбыз да. Ушуну биз терең ойлонуп, терең кабыл албайт экенбиз. Ошондуктан биз муну билбестиктен, билимсиздиктен ушул нерселерди жасайт экенбиз да. Ошондуктан бул жерде турган айымдардын баары билимге сугарылып, өзүн өзү өнүктүрүүгө кызыккан үчүн ушундай өнүгүү жолунда, кызыгуу жолунда баратышкан айымдар. Көпчүлүгү менин балдарым менен тең, менден кичүү. Ошон үчүн баардыгыңыздарга канчалык кечиримди эрте жасасаңар, канчалык бат кечирсеңер, силер ошончолук эрте күчкө, эрте жакшы адамдык жакшы сапаттарга туш боло баштайсыздар. Ошон үчүн кечирим биздин жашообузда аба менен суудай керек. Ошон үчүн бул кечирим орозо айында кирерден мурун эң биринчи ошо кечирим жасалган, кечирим техникалары жасалышынын себеби да ушунда деп ойлойм. Эми кечирим чынында таарынуу менен бул өзүбүзгө гана зыян алып келет экенбиз. Биз жашообузда сөзсүз алыш бериш энергиясы менен жашашыбыз керек. Ошо алып берүүдө кечире билүү бул берүү жана бөлүшө билүүнүн эң жогорку формасы экен. Биз кечирүү менен, ошо эң жакын адамдарыбызды кечирүү менен биз абдан чоң күчкө, андан да чоң нерселерди алат экенбиз. Ошол энергияны алуу менен биз күчтүү боло баштайбыз. Ал күчтүү болуу менен биз албетте максаттарыбызга, кыялдарыбызга жете баштайбыз. Баарынан эң күчтүүсү бул кечиримди чын дилиң менен ушундай осознанно, ушунчалык жүрөгүң менен жасаганда сен сүйүүгө ээ болот экенсиң. Ал эми сүйүү болсо ааламдын эң күчтүү, эң акылдуу бийлиги экен. Көрдүңөрбү, бул укмуштай кызыктуу нерсе, укмуштай бул ааламдын баягы байланышкан чынжырлуу кереметтеринин бири болуш керек деп ойлойм. Анткени сен кечирим берүү менен ошо Кудай Тааламдын сүйүүсүнө ээ болуп атасың. Ошо менен сенин бул сүйүү тоскоолдуктарды жаратпайт экен. Ошон үчүн биз ойлогон ой максаттарыбызга тез жетет экенбиз. Ошон үчүн канчалык эрте кечирип, канчалык ушул кечирим сапатын биз
дем алган абадай, ичкен суудай кылып жашообузга киргизе билсек, ошончолук бул жашоонун рахатын сезип, бактылуулукка жетип жашай алат экенбиз. Ал эми таарыныч, жек көрүү, өкүнүч бар жерде эч кандай сүйүү да, мээрим да жашабайт экен. Адам ички жан дүйнөсүн, бул биз кечирим сапаты, биздин көрүнбөгөн сапаттарыбыздын, энергияларыбыздын бири болуп саналат. Эгер адам ич дүйнөсүн, ошо жан дүйнөбүздү канчалык оңосок, Алла Таала биздин сырткы дүйнөбүздү тез эле оңдоп коет экен. Кечирим менен жүрөгүбүздү тазалап биз бактылуулукка жетет экенбиз. Эки дүйнө бактылуулугуна жетет экенбиз. Кечирим менен биз сүйүүгө ээ болобуз дедик да. Анткени Алла Таалам эң биринчи адамды жаратканда эле ушунчалык адамды сүйүү менен жараткан экен. Бизге арнаган нерсеси сүйүү болгон экен. Ошол сүйүүгө ээ болуу менен биз ааламдын эң күчтүү, эң акылдуу бийлигине ээ болуп жатпайбызбы? Демек, бул күч менен биз бул көрүнбөгөн, өзүбүзгө байкалбаган энергия менен биз өзүбүз каалаган бактылуу жашообузга эң тез, эң оңой жете алат экенбиз. Ошон үчүн бул кечиримдин маанисин мына азыр биз ушул кенедей телефон менен канчалаган ааламды кыдырып атабыз. Ушунчалык технологияга жете элек деле Алла Таалам бизге эң башта эле жаратканда эле бизге эмне керек экенин ачык, айкын, даана белгилеп койгон экен. Адамдар кечиргиле бири-бириңерди деп. Алла Таалам өзү бизге убада кылган кечиримди. Демек биздин табиятыбызда күнөө кылуу, таарынуу нерсе болгон үчүн ошол силер мени сүйүү менен эстеп, бири-бириңерге ушундай кечирим менен, сүйүү менен мамиле кылсаңар, мен силерди албетте кечирем, бейишиме чыгарам деп убада кылган. Муну баарыбыз тең билебиз. Биз ошол бактылуулукка, адамдын жашоосунда баардыгыбыз тең ошо бакытка умтулабыз. Ошол бакытка жетүүнүн жолунда кечирим эң биринчи тепкич, бул кечирим болот экен. Мен ушундай деп түшүндүм. Ошол түшүнүктү сиздерге бергенге аракет кылып атам. Баарыңыздарга угулуп жатат. Суроолоруңуздар болсо да бериңиздер. Ооба, көчөкү сабак сакталып турат. Айтолкундун сабагы абдан сонун сабагы болду. Көчөкү сабагы ден соолук жөнүндө абдан сонун сабактарды, абдан сонун билгилерди берди. Ошол ден соолук жөнүндө баса абдан кызыктуу нерсе, мен эмне үчүн ушу кечирим темасын тандап алдым? Анткени кечирим мага чынында чоң, абдан чоң результатын берди. Мен 2-3 жыл болду, ден соолугуман абдан көп көйгөйлөр жаралып, дары ичип жаттым. Ошол убактарда аябай жарга такалып калдым да. Мисалы үчүн невропатологдор мени абдан көп бас, 15 километрге чейин бас деди. Ал эми кардиолог болсо такыр күч келтирбей, жүрөгүң инфаркт болушу мүмкүн деди да. Ушул убакта мен эмне кылам, кандай кылам деп аткан маалда ушул окууларга катышып, Толкун Айдын окуусу, жана дагы ушул развитие боюнча окууларды аябай анализдеп, айткан техникаларды жасап, мен азыр абдан жакшы результаттарга жеттим. Ошон үчүн ушу кечирим темасын алып силер менен бөлүшөйүн дедим. Бул кечирим темасында эң күчтүү техникалардын бири бул албетте суу техникасы жана Ho'oponopono техникасы. Бул медитацияны Толкунай абдан сонун, ушунчалык мощный кылып тарткан. YouTube'дан карап ошону аткарсаңыздар болот. Эмне үчүн биз жакындарыбыз бизге мындай тоскоолдуктарды жаратып, бизди мындай кечирим жасашыбыз керек? Эмне үчүн негативтерге жол берип атат? Анткени жакындарыбыз бизди ошол күчтүү болуш үчүн ошондой нерселерди
жаратып турат экен. Ошон үчүн биз алар бизге жараткан, биз каалабаган негатив нерселерди айтып, ситуацияларды пайда кылса, биз аларды ыраазычылык менен, сүйүү менен кечирип, ошол нерседен демек биз өзүбүздү талдап, өзүбүздүн ичибизге суроо берип, дагы бир тепкичке өйдөлөшүбүз керек экен. Анткени билесиздер, мисалы үчүн самурайдын кылычын канча миң жолу отко салып, сууга салып, канча жолу тачит этет, ошого жетет. Бриллиант ташы деле канчалаган обработкалардан чыгып, андан кийин тимеле ылайга таштасаң дагы жаркырап бриллиант экени көрүнүп турат да. Бизди ошо өйдө болсун, өсүүдө болсун бриллианттай жаркырасын деп биздин эң жакын адамдарыбыз абдан өкүнүчтүүсү эң тереңден жаралашат экен. Ошон үчүн демек алардын түпкү маанисин сезиш үчүн биз ошо кечиримди эң тез ыраазычылык, сүйүү менен беришибиз керек экен. Аны менен берүү менен биз өзүбүзгө гана эң чоң пайданы, эң күчтүү энергия, ааламдын эң мощный энергиясы сүйүүнү жүрөгүбүзгө киргизет экенбиз. Ошон үчүн жүрөктөрүбүздү таарынычтан, негативтерден тазалайлы, жүрөгүбүзгө сүйүүнү, мээримди толтуралы, кыялыбыздагы эң сонун шедевр жашообузга ушул кечиримди аткаруу менен, чын жүрөгүбүздөн осознанно аткаруу менен сүйүүнүн толкунунда дайыма бактылуулукка, эки дүйнө бактылуулугуна жетишип жашаганга аракет кылалы. Бул жерден кечирим жөнүндө өткөндөгү марафонда Толкунайдын Хижина деген фильмин көрдүк. Мен ал фильмди көрүп атканда чынында ушунчалык ыйладым. Абдан сонун жазылган. Сиздерге да дагы бир жолу, бул бир эле жолу көрүп койчу кино эмес. Сиздерге тартуу ошол фильмди да көрүшүңөрдү каалайм. Анан бардык улуу адамдардын өмүр жолуна көз салсак, мисалы үчүн биздин жашообузда мындай карасаң, акчанын деле көп, өтө байлыктын деле өтө маанилүү эмес экенин биз абдан көп китептерден жакшы билгилерди алабыз. Мисалы үчүн ошо мен абдан таң калган өзүмдүн Гарсия Маркестин өлүм алдындагы жазган каты деген бар. Ошону да окушуңарды, ой жүгүртүшүңүздөрдү сунуштайт элем. Андан кийин мисалы үчүн жанагы ошол эле айфонду жараткан Билл Гейтстин деле акыркы учурда жазганда, сенин кандай экениңе, эмне экениңе карабастан чын дилинен сүйүп, сенин кайсы гана акыбалыңда болбосо жаныңда болгон адамдар бул бактылуулук. Ошол кайсы эч бир акчага, эч бир байлыкка татыбаган нерсе экен деп айтканын, ушул мааниде айтканын билесиздер. Фильмдин аты Хижина. Хижина фильми. Муну өмүр бою көрсөңүздөр дагы ар бир көргөнүңүздөрдө ар башкача ойлорго жете элеңиздер. Ушуну менен эфирибиз бүтүп калды окшойт. Суроолоруңар болсо бергиле. Сиздер менен болгоныма абдан кубанычтамын, абдан ыраазымын. Кудай таалам бизде ушул айда өзүнүн убада кылган кечиримине жетишип, бири-бирибизди кечирип, чоң сүйүүгө жүрөгүбүзгө киргизип, бактылуу жашоодо болушубузду, бактылуулукта жашообузду чын жүрөгүмдөн, чын дилимден каалайм. Өзүмө, балдарыма, жакындарыма эмне кааласам ошонун ашыгы менен сиздерге каалайм. Ар дайым кечиримде болуңуздар. Кечирим жөнүндө айтылып бүтпөйт. Мен кыскача суу техникасы YouTube'да бар.
Суу техникасы ошол толкун айымдын эле техникаларын жасадым. Нааразычылыктарыңарды жазып, жана физический, ментальный тазаланууда ошолорду жасайсыңар. Атым Гүлжан. Макул. Туура кечирим суроо жөнүндө. Хижина киносу бул эфирди сактаганга убакыт аз калды, сактап коеюн, ошону кайталап көрсөңүздөр түшүнүк болуш керек. Ал эми калган түшүнүктөрдү YouTube'дагы Толкун айымдын жүктөлгөн медитацияларынан, жүктөлгөн сабактарынан табасыздар. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ыраазымын. Сиздерге да бекем ден соолук, эки дүйнө бактылуулугун каалайм. Саламатта калгыла, замандаштар.